Кутман кечиңиздер менен. Бүгүнкү элдик медианын жаңылыктар топтомун мен Наргиза Байөмөрова тааныштырам. Алгач бүгүнкү эфирдин кыскача бөлүгүн сунуштайбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков Кытай Эл Республикасындагы Достук оазиси гүл бакчасында дарак отургузат. Бүгүн Борбор калаада өткөн уранга каршы митинг-марафон талаш менен коштолду. Быйыл кыштагы жарыкка болгон карызынын курмандыгы болгондордун тагдыры электр кызматкерлерин ойлондурдубу? Эми электр энергияга байланыштуу ээн баштыкты ким тыят? Бир деңгээлде коррупция азыр деле бар. Бүгүн Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Кытайдан Пекин шаарында бир алкак, бир жол эл аралык кызматташтыктын экинчи форумунун ачылышына катышты. Форумга 37 мамлекеттин башчылары жана премьер-министрлери катышууда. Андан тышкары форумдун ичинде 150 өлкөнүн өкүлдөрү чакырылган жана 4000 жакын журналисттер аккредитациядан өтүшкөн. Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпин бир алкак, бир жол эл аралык кызматташтыктын экинчи форумун расмий түрдө ачты. Белгилей кетсек, Жээнбеков дүйнөлүк бак өстүрүү 2019 көргөзмөсүнө катышаары күтүлүүдө. Ошондой эле президент эл аралык көргөзмө борборунда Кыргызстандын жана Кытайдын көргөзмө павильондорун көрөт. Делегациялардын башкы жетекчилери менен бирге Достук оазиси гүл бакчасында дарак отургузат. Уранды эмес ууруларды казгыла. Дал ушундай чакырыктар менен бүгүн Борбор калаада жүздөгөн адамдардын катышуусунда нааразычылык акциясы өттү. Кызыл Омполдогу кенди иштетүүгө тыюу салынды деген бийликтин соңку чечими элди токтото алган жок көрүнөт. Ак үйдүн алдына түрдүү транспаранттар менен чыккандар Кыргызстандын бардык аймагына уран кенин иштетүүгө толук тыюу салынсын деген талаптарын коюшту. Барган сайын уран кенинин казылышына каршы нааразычылык күчөп жатат. Бүгүн дагы Бишкекте Ак үйдүн алдына жүздөгөн адамдар акцияга чыгышып, колдоруна урансыз келечек деген сыяктуу түрдүү транспаранттарды кармап турушту. Алардын талабы бир гана: уран кенин иштетүүнү Кызыл Омполдо гана эмес, Кыргызстандын бардык аймагына тыюу салынышы керек. Ушул немерин баарсын кылып аткан, ушунун баарсын 2010-жылы лицензия ким берди? Ошол жооп бериш керек. Мисал үчүн жана айтып атпайбы, Зилалаев деген кимдин кишиси? Мисал үчүн Кыргыз элине чыккынчы болгондордун бардыгын жоопко тартыш керекпи? Тартыш керек. Эмне үчүн мисал үчүн уранды мына ноябрь айынан бери, октябрь айынан бери кат жазып кайрылсак да эч ким карабай койду. Эмне себептен? Биз WhatsApp группаларды ачып алып, Марат Акатов айтса, эч ким укпай койгон. Эмне себептен? Анткени деген бүт Атамбаевдин убагында жалаң чыккычынын баарысы бийликке отуруп алган. Чогулгандар жогорку кеңештин алдында бийликке болгон талаптарын коюшуп, андан соң Ала Той антыгызды жөө жүрүш жасашты. Бүгүн Чернобыль апатында каза болгондорду эскерүү күн болгондуктан аянттагы акция 1 мүнөттүк эскерүү менен башталды. Бул тынчтык митингге тарыхчы, эколог, коомдук ишмер, кайдыгер эмес жөнөкөй жарандар жалпы 300 адам чогулду. Активисттер эрежеге ылайык алдын ала жазылып, анан эл алдына чыгып билдирүү жасап жатышты. Бирок мындай тартипке баш ийбегендер дагы болду. Айтор Равшан Жээнбеков алып баруучунун колунан микрофонду жулата алышып, жулкулашканга чейин барышты. Рахмат. Биз партиялык мына элде өздөрү тандап баштады. Кимге сөздүрөт, кимге сөздүрөт? Уран кенин иштетпөөнү мыйзам менен кабыл алыш керек деген пикирлер элдин уран сүрөсү менен коштолуп жатты. Кыргызстан келечекте ууланган эмес, экологиялык таза мамлекет болушу керек деген укук коргоочу Рита Карасартова көлдөгү кенди иштетүүгө лицензия алган компаниянын алган акчасын кайтарып берүү менен маселени чечсе болот дейт. Негизи бизде деген күнчөсү бизде мурун берилип калыптыр деп адамга такашат да. Но негизи институт деген понятие бар. Бул өкмөттүн карамагына кеткен да. Кайсы өкмөт берсе, ошол өкмөт эле кайра жооп бериш керек да. Бизде мурункулар берип коюптур деп. Азыркы берип аткандар кийин чыга калышат. Алар лицензияны алып, кичине күтүп, андан кийин чыга калып атышат да. Ошон үчүн жана Кызыл Омполдо деген жактан лицензияны алдык деген бул мейли ал кете берсин. Но биз жалпысы Кыргызстанда 12ден ашык лицензия берилген экен. Кыргызстанда уран казылып чыгылбайт дегенге чекит коюшубуз керек. Ошол жактан алган акчаны кайра кайтарып берсин инвесторлорго. Белгилүү болгондой, Кыргызстандагы Евразия компаниясы ушул убакытка чейин 271 миллион сом каржылаган.
аябаган. Акцияга катышып жаткан серепчи Расул Умбеталиев мамлекет ал компанияга башка кендин түрүн сунуштоо менен келишсе болот деген пикирде. Бардыгыбыз бүгүн ошо чоң үмүт менен чыктык. Не дегенде тиги өкмөт жогорку кеңеш ошо элдин үнүн угуп толугу менен тиги иштерди, уран казуу иштерди толугу менен лицензияны алып, толук кандуу иш тоготуш керек. 271 миллион сом биз чалгындоо иштерге биз кетирдик деп атат. Но бияктан мындай да, эми берде бул өкмөт өз милдет алып, анда башка кен бериш керек. Тиги уран эмес, башка берсин, алтын берсин, кум берсин, тиги көмүр берсин. Ошондой маселени чечсе болот. Аянттагы жоон элдин тобуна депутат Алмамбет Шыкмаматов дагы келип кошулду. Буга чейин Алтынбек Сулайманов экөө 50 жылга уранды казуу иштерине мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоорун көтөрүп чыгышкан. Депутат элдин кайдыгер калбай бул маселени көтөрүү менен уранды казууну токтотуп калгандыгына ыраазы болуп, өкмөт жогорку кеңеш бул боюнча кеч эсине келгендигин мойнуна алды. Ал эми Кызыл Омполдогу кенди иштетүүдө бийлик тараптан дагы, компания тараптан дагы чоң мыйзам бузуулар бар экендигин билдирди. Ошо лицензияны алып атканда, ошо алып аткан компания пресс-конференция берип, биз Кыргызстанга уран казалы деп келдик. Биз инвесторбуз деп ошондо айтпайт беле, антип айткан эмес да. Алар дагы жашырын түн жамынып келип, лицензияны эч кимге билгизбей алып, элден жашырып, анан казып, мындай аракет кылабыз деп иш кылышканда, ошондуктан алар дагы өзлөрүнүн баягы чыгымын, өзлөрүнүн бир риски, өзлөрүнүн күнөөсү катары кабыл алыш керек. Биз алар менен соттошууга даяр болушубуз керек. Шыкмаматовдун айтымында уран кени боюнча көтөрүүлөр токтогондон кийин көзөмөл органы сөзсүз териштирүү жасаш керек. Акциянын уюштуруучусу тарыхчы ээлери битикчи мораторий киргизилсин дегенге кошулбайт. Кызыл Омполдогу компаниянын ишин токтотуп койгону менен иш бүтпөйт. Анын пикиринде өлкө аймагында уран кенин казууга таптакыр тыюу салынышы керек. 30 миллион доллар инвестиция Кара-Балтага кеткен. Кара-Балта ошо уран сырьёсуна муктаж болуп атат. Баарыбырчы. Кызыл Омполду токтотсо деле башка жактан сырьёлорду ала берет. Жакта Кочкордо Арсы деген месторождение бар экен. Ысыкатада Ат жайлоо деген месторождениялар бар экен. Ошактан каза берет. Ошондуктан биз ушундай чыга бербей жөн эле. Бизде деле жумуш бар. Бүгүн негизи мен суранып келгем жумуштанчы. Ошондуктан биз дароо эле мындай уранга, уран казууга, уран кайра иштетүүгө тыюу салуу мыйзам кабыл алсын деген талап менен чыгып атабыз. Бүгүнкү наразылык акциянын жыйынтыгы менен резолюция кабыл алынды. Анда бийликке Кыргызстанда уран жана башка радиоактивдүү материалдарды казуу жана кайра иштетүүгө толук тыюу салуу боюнча мыйзам кабыл алуу, жаратылышты коргоо жөнүндө мыйзамдарды бузган жооптуу адамдарга кылмыш ишин козгоо талаптары коюлду. Болбосо 29 апрелде Балыкчы шаарында жөө жүрүш болуп, 30 апрелде кайра Бишкекте чоң митинг болот. Ушул уранга байланыштуу кебизди улантабыз. Өкмөт башчы Абылгазиев уран кенинин айланасындагы кырдаал боюнча ведомстволор аралык атайын комиссия түзүлүп, аны биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов жетектегенин билдирди. Ал эми Боронов уранды казуу токтотулду деп ысык көлдүк жашоочуларды жоошутуп кайтты. Деги эле казууга аны иштетүүгө кимдер кызыктар болгон? Кабарчыбыз кызыгып көрдү. Бир кемпирдин ай десе айдай, күн десе күндөй, жомоктогу ыргызынан ашса ашкан, бирок кем калбаган 3 сылуу кызы болуптур. Бир кемчилиги үчөө тең айрым тамгаларга тили келбеген чулдурлар экен. Бойго жеткен кыздарына жуучулар келип, бирок жакшы сүйлөй албаганын угуп, ошондон улам жуучулар жолуна түшчү дейт. Акыры жуучулардан жолу болбогон эне куда түшүп келгендердин көзүнчө кыздарына сүйлөөгө катуу тыюу салат. Акыры бир байдын уулу үйлөнмөкчү болуп, дал ушул сулуу кыздарга куда түшүп келип, бирге отурушат. Кыздар сүйлөбөй суйкайып отурганда капысынан казандагы сүтү ташып, улуу кызы «Апа, каяңызчы, кажандагы сүт ташып жатат» деп сүйлөп жиберет. Анда кийинки кызы «Апам сени чүйлөбө дебеди беле» деп улуусун кагат. Кичи кызы болсо ортончусуна «Ал чүйлөчүн, чын эмнеге чүйлөчүн» деп үчөө тең эрсиз калыптыр дейт. Айтайын дегеним мурунку президент Алмазбек Атамбаев тууралуу. Дамы и господа, последствия изменения климата уже выросли до степени угрозы. И горные страны, такие как Кыргызская республика, оказались первыми в списке риска в силу своих сложных горных экосистем. Проблемы изменения климата оказывают влияние на все секторы экономики Кыргызской республики и наносят значительный ущерб в виде различных природных катастроф, селей, оползней, паводков и лавин.
2017 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын трибунасынан уран кооптуу авария болсо миллиондогон адамдардын ден соолугуна зыян алып келет. Бир гана Кыргызстандын эмес, Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн элине кедергиси тиет дегени менен азыркы өкмөт отчет берип, уранды геологиялык жактан 2010 жылы уруксаат берилгенин айтат. Ошол убакта Алмазбек Шаршенович премьер-министр болуп турган. Ал убакта министр болуп, жаратылыш ресурстарыныкы Жумалиев Кайрат иштептир. 2011 жылы май айында ошол Кызыл Омпол деп жанагы уран чыкчу жерди деп кендин жерине берген экен. Ал жерде экинчи жолу кол койгон Эсенаманов Замир деп. Ал дагы ошол министр болуп иштеп жүргөндө кол коюлуптур. 2012 жылы ош жерге лицензионный соглашение деп кол коюп бериптир. Ал жерге Чунуев кол койгон. Узартып беришкен дагы. 2014 жылы 2015 жылга чейин узартууну Зилалиев кол коюптур. Уранга деп кол койгон. Уран экенин билишкен, уран чыгарын билишип, жанагы геология разведка болгондон таанышып чыккандан кийин, анан кийин ошол уранга деп жазылып лицензия берилген экен. Юразия компаниясы геологиялык изилдөөгө лицензия алып, 2011 жылы узарткан. Ал убакта жаратылыш ресурстары министри болуп Кайрат Жумалиев иштеп турган. 2011 жылы май айында Кызыл Омполдогу уранды чыга турчу жерин чалгындоого лицензия алынып, ага Замир Эсенаманов кол койгон. 2012 жылы дагы узартып, ага Ишимбай Чунуев кол койсо, арадан антип-минтип отуруп 2 жыл өтүп, 2014, 2015, 2016 жылы лицензияны узартууга ошол убактагы жетекчи Дүйшенбек Зилалиевдин тиешеси бар. Ал ким десеңер, Атамбаев ажы болуп турганда геология жана кен байлыктарды колдонуу агенттигинин жетектеген бакыйган башчы. Кезинде интернет булактарында чет өлкөдө буканын умасын кармап сүрөткө түшкөнү менен эсте калган. Ал азыр соттолуп кеткен. Соттолгондон кийин банктык эсебинен миллиондогон долларлар табылган. Айрым маалымат булактарында уран казуудагы маселе СССРдин убагында Кыргызга башчы болгон Турдакын Усубалиевден башталып, Акаев, Бакиев, Отунбаева, андан кийинки Алмазбек Атамбаев, азыркы президент Сооронбай Жээнбековго чейин уланууда. Акыркы күндөрү коомчулукта бийликке карата ар кандай сын пикирлер айтылып, уран казылбасын, ысык көлдөн колуңду тарт деп кыйкырып, митинг уюштуруп, интернет булактарында ар кандай хэштег, пост, макалалар орун алды. Буга чейин ысык көлдө жергиликтүү жашоочулар митинг өткөрсө, бүгүн ак үй алдында жөө жүрүш жасаган жаштардын арасында Алмазбек Шаршеновичтин да тарапташтары жүрдү. Биз уранга каршыбыз деген талабын коюп жатканын да көрүүгө болот. Жанагы кемпирдин 3 кызындай, жок дегенде ушул уран боюнча мурдагы өлкө башчынын жакындары сүйлөп эле койбоптур. Албетте, азыр саясий абал курчуган маалда кайдан болсо да саясий упай топтоо, оппозициянын да, позициянын да аракети. Бирок кыйынчылыкта бир муштумга бириккен карапайым кыргыз уранды жаптырганын эл өкүлдөрү дагы, өкмөт мүчөлөрү дагы моюндады. Мен айтайын дегеним тек гана ушундайларга колжоолук болбосун деген ой. Саламатта калыңыздар. Үстөздөгү жылдын кыш айлары аяктап калган учурда Талас облусунда электр энергияга болгон 2000 сомдун тегерегиндеги карызы үчүн өз өмүрлөрүн берген үй бүлө мүчөлөрүнүн кейиштүү тагдыры коомчулукту дүрбөлөңгө салып, чындыгында айыл жеринде жумушсуздук күч алгандыктан кандайдыр бир жеңилдик болоор деген үмүттү арттырат. Электр энергиясына болгон тарифтер жаатында өзгөрүүлөр болобу, жокпу? Бүгүн адистер менен элдик талкууда сөз кылдык. Өлкөдөгү энергетикадагы коррупциялык көрүнүштөрдү кыскартуу максатында акылдуу эсептегиштер киргизилди эле. Бирок ал учурда элде нааразычылык көп болуп, өкмөткө чейин маселе көтөрүлгөн. Териштирүүлөр да байма-бай жүргүзүлгөн. Ал жабдуулар чындап эле алдабай эсептеп чыгаарына элде ишеним жаралдыбы? Натыйжа болдубу? Бул тууралуу бүгүнкү элдик талкуу программасына көз карандысыз серепчи өз оюн айтты. Кыргызстанда бардык мүмкүнчүлүгү бар болуп, анан биз импорттаганыбыз бул туура эмес. Анан бул мырза айтып кетти, азыр Кыргызстанда бизде электричество бардык жерде бар деп. Эми бул чындыгында эгер салыштырсак, мурунку мисалы ушул Бакиев учурунда
мына Атамбаев келип бир өзгөрүүлөр жасады чындыгында, аны айтыш керек. Анан азыр Кудай шүгүр, мына азыр жаңы президент келип бир кандайдыр проблемалар азайды. Бирок чында азыр мисалы түштүктө региондордо электричество өчүп жатат. Айылдарда мисалы түндөсү өчүп калып, күндүзү иштейт. Ошол эле баягы напряжение көп болгондо, баягы кыш учурунда ошондо деле авариялар болуп, электричество иштебей калган көп ушундай көйгөйлөр болду. Түндүк электр ачык акционердик коому 2014-2015 жылдан бери кардарларга акыркы тариф менен 700 киловаттка чейин 77 тыйындан, андан өйдө 1000 киловаттан ашкан энергия сарпталган болсо 2 сом 16 тыйындан төлөнөт. Ошондой эле республика боюнча себепсиз энергияга чектөө киргизе жоктугун бүгүн Түндүк электр ачык акционердик коомунун электроэнергия сатуу бөлүмүнүн баш кадиси Алмазбек Мадалбеков билдирди. Тариф маселелери боюнча эми баягы негизи кардарлар менен түздөн түз иштеген биздин ишкана болгондуктан биздин азыркы Бишкек шаары боюнча мисалы үчүн биринчи кезекте жөнөкөй карапайым эл, калк биздин баягы кызматкерлерибизге кайрылат экен да. Ошол эле жанагы контролёрлорго, инспекторлор менен айтканда, же болбосо электромонтер баягы жумуш кылып жүргөн ошолорго кайрылат экен. Алар мисалы үчүн карапайым кардарга авария каяктан болду, эмне үчүн болду, ал кызыктырбайт. Же болбосо тарифтер эмне үчүн мындай кымбат, же эмне үчүн арзандатса болбойт, же болбосо тарифтер туура эле дегенди мисалы үчүн карапайым эл кайсы жак тарифтерди бекитет билбейт да. Билген деле зарыл эмес. Толугу менен свет өчпөй жыргап куунап кеттик деген ойдон алысмын, дейт эксперт Айболот Айдосов. 10 жыл согуш болгон коңшу Тажикстан мамлекетинен бул жаатта да артта калып жатабыз. Аларда электр энергияга болгон тариф 1 сом 40 тыйындын тегерегинде. Бул тармакта чоң мамлекеттик деңгээлде реформа жасаш керек. Анткени чоң стратегиялык ишкана болгондуктан коррупциялык элементтерди да байкоого болот деп айтты. Потери деген сөз бар. Потери баягы мисалы Бакеев учурунда потерялар 20-25-30% чейин жетет эле. Анан ошол учурдагы мисалы бул куруп кеткен кубаттуулукту айтат. Кубаттуулукту. Анан ошол азыр счетчиктер коюлду, умный счетчиктер. Алар потерялар түштү. Бирок азыр деле бар ушул потерялар. Анан мисалы мына салыштырсак, жаныбызда Иран мамлекети бар. Мына Өзбекстан, Иран мамлекети бар. Ал жерде болгону 5% потеря экен. Ошо кубаттуулук болсо жолдо кетип атып, электричество синин үйүңүзгө жеткенге чейин 5% эле ушул жолдо жоголуп кетет экен. Эмне кандай себептен? Анткени алар болсо ошол зымдары баягы орусча тил менен айтканда медден жасалат экен. Биздики алюминийден курулат экен. Бул бир, анан экинчи жери албетте кандай эмне деп айтпасак дагы бир деңгээлде коррупция азыр деле бар. Биз азыр койдук баягы счетчиктерди, умный счетчиктерди. Мурункундай көп потерялар азайды, кандайдыр жаңы жаман схемалар жоголду. Бирок азыр деле бул бар. Буну изилдеш керек. Буну тем более азыр була частный болгондон кийин буну изилдеш өтө кыйын болуп калды. Мамлекет тарабынан алар өздүн саясатыбыз бар. Калганда не кылсак болот деп жүрүшөт чынында. Анан бул тармакта дагы ушул какой-то иш жүргүзүш керек. Буну тергөөбү, коопсуздук кызматыбы. Анткени бул байке деле өзү ой пикирин айтып атат, жакшы. Кандайдыр иштер жасалып атат. Буну да айтыш керек. Бирок ушул убакытта бул тармакта көп ишти жасаш керек деген бардыгы буга макул болушат. Бишкек шаардык мэриясы катуу таштандыларды иргөөчү жана кайра иштетүүчү завод курууга тендер жарыялады. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, тендер 2 стадия менен өткөрүлмөкчү. Биринчи стадияда бааларга басым жасалбай, жалаң гана техникалык сунуштар каралат. Ал эми экинчи стадияда коммерциялык сунуштар. Ошондой эле тендерге байланыштуу бардык документтер боюнча каралаары айтылган. Тендерге катышуучулардын арызы ушул жылдын 7-июнуна чейин кабыл алынмакчы. Эртең Имам Сарахси атындагы республикалык борбордук мечитте азанчылардын республикалык мелдеши өтөт. Бул тууралуу муфтияттын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Таймашка жалпы өлкөдөн 27 азанчы катышат. Алардын республикалык мелдешине Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтейи Максатбек Ажы Токтомушев жана дин аалымдары катышаары күтүлүүдө. Мелдештин катышуучуларынын жеңүүчүсүнө умра сапарына жолдомо берилсе, калган байгелүү 2 орунду ээлегендерге белеттер тапшырылат. Эске салсак, азанчылардын мелдеши муфтият жана Мухаммад
Умар Ош коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулууда. Мелдеш 2018 жылдын ноябрь айында башталып, 2019 жылдын 27 мартында облустук тандоо түрү өткөн. Сынакка жалпысынан 1000 чукул азанчы катышып, республикалык мелдешке 27 талапкер жолдомо алганы маалым болду. Украинадагы президенттик шайлоодо жеңишке жеткен шоумен Владимир Зеленский өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясын добуш берүүнүн жыйынтыктарын жарыялоону атайлап создуктуруп жатат деп айыптады. Анын айтымында БШК атайлап эле Жогорку Рада жаңы президенттин инаугурациясын 27 майга чейин белгилөөгө жетишпей калсын деп убакытты созууда. Эгер шайланган президенттин ант берүү аземи андан кийинки күндөргө жарыяланса, анда Зеленский парламентти таркатуу тууралуу жарлык чыгара албай калат. Украин мыйзамдарына ылайык президент Раданы анын ыйгарым укуктары аяктаганга жарым жыл калганга чейин таркатууга укуктуу. Учурдагы Украин парламентинин ыйгарым укугу быйыл 27 ноябрда аяктайт. Мурдараак Жогорку Раданын спикери Андрей Паруби парламентти таркатууга негиз жок экенин, эгер болсо дагы жаңы президент жарлык чыгарууга жетишпей кала турганын билдирген. Украина БШКсынын маалыматы боюнча президенттик шайлоонун экинчи айланпасында Владимир Зеленский шайлоочулардын 73-төн жогору пайызын добушун алган. Анын атаандашы өлкөнүн учурдагы президенти Петр Порошенко добуштардын 24 пайызына ээ болгон. Зеленский президенттик кызматка 3-июнга чейин киришиши керек. Бүгүнкү 26 апрель жума күнгө алынган маанилүү делген жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.